бүгүн мен сиздерге Mi телефондордун сенсорун кантип текшерет ошону көрсөтүп бермекчимин. Mesela настройкага киребиз. O telefon. Шал бул жаңыраак Mi, бул эскираак Mi. Мен сиздерге эки телефонду көрсөтүп берүүнү себеп ошодон. Eski Mi'de biraz башкараак, жаңы Mi'de biraz башкараак болот. Бул жерден версия ядра дегенге түшөбүз. Бул жерден версия все параметрге кирип, анан версия ядра деген басабыз. Менюга кирип кетти. Бул жактан версия ядраны басабыз. Мындай эскираак модель болсо, мына single item test дегенди басып, анан тандайбыз, мына touch panel. Бул да мына любой башкачараак меню чыгып калган болсо, touch panel дегенди деп табабыз. Мынакей достор, мына. Эгер ушул менюдан чызганда телефонуңуз толук өтпөй калган болсо, сенсор толук иштебеген болот. Азыр ар бир менюдан өтүп турат бул. Мынау телефондун сенсору жакшы иштебейт. Эгер өтпөсө, мындай жакшы иштебейт. Мынау телефонду көрүп элем. Мына достор, мына телефондо сенсор жакшы иштейт экен. Эмнеден проверкадан өттү. Эгер сенсоруңуз толук жакшы иштебеген болсо, мына жер жакшы басылбайт экен, оң жак бурчу. Ушинтип толук иштебей калышы мүмкүн. Телефон алып атканда ушинтип сенсорун текшерип алсаңыздар болот достор. Эгер видео жакса, лайк басып, жана досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.